Боливиянын Альтиплано шаарындагы Попо көлүнүн кургап калуусу жергиликтүү тургундар үчүн чыныгы табият кырсыгына айланды. Өткөн жылы Попо көлү акырындык менен кургап азая баштаган. Жергиликтүү тургундардын жашоосу Попо көлү менен байланышкан. Бирок азыр анда эч нерсе жок. Элдер жан багуу үчүн шаарды карай көчө баштады. 40 күн мурда эле бул жерде суу болчу. Эми болсо кургап калды. Кара чекиттер гана байкалат. Бир нече күндүн ичинде көл бүтүндөй жоголуп кетти. Мындай көрүнүш бирок буга чейин да болгон. Мунун себебин адистер климаттын өзгөрүүсүнө байланыштырышат. Мында суу да жок, балыктар да жок. Бул жергиликтүү тургундар үчүн өтө чоң көйгөй. Жашоо үчүн аргасыздан көчүп кетишүүдө. 90-жылдары көлдөгү суунун көлөмү 4000 чакырымга чейин жайылган болчу. Андан соң акырындык менен тайыздай баштаган. 95-96 жылдары таптакыр кургап калган. Бирок бат эле кайра калыбына келди. Бүгүнкү күндө да жаан-чачын менен болсо да көл калыбына келет деген үмүттөбүз. Бирок эч эле жамгыр жаабай жатат. Попо көлүнө 60 жылдан бери байкоо жүргүзүлүп келет. Анын 90-жылдан бери жоголуп кайра пайда болуусуна климаттын түздөн түз таасири тийип жаткандыгы боюнча айрым далилдер да аныкталган. Боливиянын бийлиги өткөн жылы ал жерди кырсык аймагы деп белгилеген. Адистер табият кырсыгы менен күрөшүү чаралары жакшы көрүлбөй жатканын айтышат.